Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli amri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Barыңыздарга Allah'tan жақшылығы, Allah'tan берекесі, Allah'tan тыныштығы болсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, касиеттүү, берекелүү болгон Рамазан айында кармаган орозоңуздарды, жасаган жакшы амалдарыңыздарды, жакшы дуа тилектериңиздерди Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Бүгүнкү сиздер менен айтыла турган маселебиз бактылуу үй бүлө, же болбосом үй бүлөнүн бакыты, же болбосом кандай учурда үй бүлө бактылуу болот деген маселелердин үстүндө сөз кылууну туура деп турабыз. Албетте бакыт деген нерсе саада эң чоң Аллах Тааладан пенде үчүн берилген неамат болуп эсептелет. Бұл бактылуулук жеке адамдын өзүндө болушу мүмкүн, үй бүлөдө болушу мүмкүн, бир чөйрөдө болушу мүмкүн, бир коомдо болушу мүмкүн. Жана эң негизги бактылуулук бул Аллахтын астындагы пенденин бактылуулугу болуп эсептелет. Бактылуулук үчүн ар бир инсан үмүт кылат, бактылуу болсом экен деп тилек кылат, жана ошон үчүн аракет кылат. Мына эми бүгүн сиздер менен сөз кыла турган бактылуулук ал кайсы жакта экендиги жөнүндө сөз кылабыз, жана ошо үй бүлөнүн бактылуу болушу үчүн кандай шарттар керек экендиги жөнүндө сөз кылууну туура деп көрөбүз. Аллах субханаху ва таала Кур'ан аяттарында өзү бизге белгилеп айткандай, биз ар бир инсандын тагдырыны жазып койгонбуз. Инсан бактылуу болуш үчүн ал жеке инсан болобу, ал бир бай үй бүлөнүн мүчөсү болобу, же бир муктаж үй бүлөнүн мүчөсү болобу, жашоодо кандай инсан болот, ошо ар бир инсан үчүн анын тагдыры жазылган, ага өлчөп берилген өмүр бар. Эң бактылуу инсан ушу биз жокоруда айткандай Аллах берген тагдырга ыраазы болуп жашаган инсан ошол эң бактылуу инсан болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бир туугандар, байлыкты, бийликти, же болбосом бир муктаждыктан арылып жашоону, жана башка ушуга окшогон бир бул дүйнөдөгү жагымдуу көрүнүштөрдү инсан өзүбүздүн каалообуз менен гана жасап ала албайт экенбиз. Аллах Таала кимдин тагдырына ошондой нерселерди жазган болсо, ошол кишилер гана ушул нерселердин ээси болот экен. Мисалы үчүн жакшы үй, жакшы машине, же болбосом жакшы аял, же болбосом бир мал, мүлк, дөөлөт, ушулардын бардыгыны көпчүлүк адамдар ойлойт экенбиз. Ушул менин бактым, жакшы үйүм болсо, жакшы машинем болсо, же жакшы аялым болсо, же мал мүлкүм көп болсо, мен бактылуу болом деп ойлойт экенбиз. Бирок тескерисинче, албетте бул жокоруда биз айткан нерселер дагы жашоо үчүн керек. Бирок бакыт муну менен өлчөнбөйт экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Бактылуулук ошо жокоруда айткандай эң биринчи ыймандуулукта дегендин мааниси дагы ушул. Ыймандуу адам өзүнүн тагдырына ыраазы болот. Ыймандуу адам өзүнүн башына келген жакшылык жана жамандык күндөрүнө дагы ыраазы болот. Ыймандуу адам Аллахка жакын болуп, Аллахка ибадат кылып, ахирети үчүн аракет кылып жашаган адам болот. Ошон үчүн бактылуулук ыймандуулукта деп бир ооз сөз менен айтылат. Бирок аны тереңине түшүп карасак, урматтуу туугандар, эң бактылуу адам жокорудагы биз айткан нерселерге жетишкен адам эмес. Эң бактылуу адам бүгүнкү күндөгү өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп, ар кандай тагдырда жашаса дагы өзүнүн жашоосуна ыраазы болгон адам ошол эң бактылуу адам. Өзүнүн жашоосуна ыраазы болгон адамдын жүрөгү тынч болот. Өзүнүн жашоосуна ыраазы болгон адам бактылуу болот. Бул бактылуулук бул дүйнөлүк эмес, эки дүйнөлүк бактылуулук болот туугандар. Мисалы үчүн, эгер бир бутуңуз жок болуп калса, ушундай инсан болсоңуз, сиз бактылуусуз, эки буту жок дагы кишилер бар. Бүгүнкү күндө сиз муктаж болуп жашап атсаңыз, сиз бактылуусуз, сизден дагы муктаждар бар. Бүгүнкү күндө сиз бай эмессизби, сиз бактылуусуз, ал байлыктын астында сумма ла тусалунна анин наим, бир кыямат күнү келгенде анын байлыктын астынан суроо жооп боло тургандагы күн келет. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, бактылуулук Аллахтын сизге бүгүнкү күндө жашооңузга берген өлчөмү
ошо сиз жашап аткан тагдыр, сиз жашап аткан учур, сиз жашап аткан өмүр, ошого ыраазы болгонуңуз ушул сиздин эң чоң бактылуулугуңуз болуп эсептелет. Ушуга ыраазы болгон киши аябай жакшы жашайт, ыраазы болуп жашайт, ар бир күнү үчүн ыраазы болуп жашайт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бактылуулук жеке инсанга болгондо ушул маселелерди камтыйт. Ал эми үй бүлөлүк маселеде болгондо, үй бүлөлүк маселеде албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн мубарак хадиси бар. Үч нерсе менен, эгер ушул үч нерсе сизге жагымдуу абал болгон болсо, ошондо сиз бактылуусуз дейт. Анын эң биринчиси, сиздин аялыңыз bir salih-saliha insan bolsa, oşonda siz baktılуусуз дейт. Экинчи бактылуулук, коштаңыз жакшы киши болсо, ошондо сиз бактылуусуз дейт. Үчүнчүсү, албетте сиздин бир жакшы унааңыз болсо, сизди жолго калтырбай турган деңгээлдеги, сизди бир кыйынчылыкка салбай турган деңгээлдеги, аттанган жериңизге жеткире турган деңгээлдеги жакшы унааңыз болсо, ошол үч нерсе бул адамдын бактылуулугунан дейт туугандар. Ошондуктан албетте бул үч нерсени жасаштын алдында өзүнчө пайгамбарыбыздын дагы хадистери бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо үйлөнгөндөн алдын жар тандоо маселесинде дагы бизди бактылуу кыла турган шарттардын бири ошо жакшы жарыбыз, эркек үчүн аял болсо, аял үчүн күйөөсү бир жакшы киши болсо, ошол бактылуу болгондун бир шарты дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, силер үйлөнгөндө адамдар 4 нерсеге карап үйлөнөт. Кээ-бирлери сулуулугуна карап үйлөнөт, кээ-бирлери ата тегине карап үйлөнөт, кээ-бирлери байлыгына карап үйлөнөт, кээ-бирлери диниге карап үйлөнөт дейт. Силер ошо диниге карап үйлөнсөңөр, ошондо бактылуу болосуңар деген пайгамбарыбыз. Албетте диниге кара дегенде бул диндар болуп, алым болуп кеткен киши болуш максат эмес. Ошонун көңүлүндө, жүрөгүндө иманы болсо, Кудайды тааныган киши болсо, Кудайдан корккон киши болсо, ошо диниге карап үйлөнүү болуп эсептелет. Ал эми кошуна тандоодо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, силер үй алгандан алдын кошунаңарды тандагыла. Кошунаңар жакшы кишилер болсо, ошондо силер бактылуу болосуңар деген. Же болбосо сапарга чыккандан алдын силер ошо сапарга чыккан жолоочу шеригиңерди тандагыла. Ошондо силердин сапарыңар жеңил жана жакшы сапар болот деген. Ошонун сыңарындай албетте бактылуулук ушул нерселерге сөзсүз түрдө байланат. Андан тышкары албетте бул үй бүлөнүн бактылуу болушу үчүн ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирини туура түшүнүү менен, бири-бирлеринин укугуну, бири-бирлеринин урматыны, кадырыны, баркыны сыйлоо, урматтоо менен ошо үй бүлөдөгү бакыт келип чыгат тургандар. Кээ бир учурларда мен үй бүлөдүн башчысымын деп эркек кишилер аялдарына же үй бүлө мүчөлөрүнө, уул кыздарына бир зулумдук өткөргөн, кээ бир учурларда бир спирттик ичимдиктерди ичип келип аялыны сабаган, балдарыны сабаган, ушундай бир абалдар дагы катталып калат коомчулукта. Албетте мындай нерселерден алыс болуп, үй бүлөнүн бактылуу болушу үчүн албетте үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бири эркекпи, аялбы, күйөөсүбү, аялыбы же балдарбы, кыздарбы, ар бир инсандын өзүнүн укуктары жана милдеттери бар. Ошо укук жана милдеттер так аткарылганда, албетте ошол жерге бакыт келет, ошол жерде ынтымак болот, ошол жерде жакшылык уялайт. Ошол жерде Аллах Тааланын берекеси болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз үй бүлөдө жашайбыз. Бирөөбүз ата болсок, бирөөбүз апа болуп, бирөөбүз бала болсок, бирөөбүз келин болуп, бирөөбүз кыз болсок, бирөөбүз күйөө бала болуп, ошон үчүн ар бирибиздин өзүбүздүн шарияттын чегиндеги укуктарыбыз жана милдеттерибиз бар. Ар бир адам өзүнүн ошо укук милдеттерини туура так аткарганда, ошол жерде Кудай кааласа бакыт уялап, иншалла Аллахтын берекеси жай турган жер болот. Аллах Таалам ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бактылуулукту насип кылсын. Кудай Таалам бул дүйнөгө жаралган инсандын бардыгыны ахиретте Аллахтын астына барганда сүйүнө турган бактылуулукка жетиштикке Кудай Таалам барыңыздарга насип кылсын. Аллах Таалам кармап жаткан орозоңуздарды, жакшы амалдарыңыздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.